Ош шаарындагы коомдук тамактануучу жайлар жана коммерциялык объектилердин унаа токтотуучу жайларды уюштуруу боюнча атайын түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп жатат. Буга шаар тургундарынын арыздануусу себеп болуп жатат. Анда буга чейин шаар мэри Жеңишбек Токторбаев өзү жеке тапшырма берип, коомдук тамактануучу жайлар жана коммерциялык объектилердин алдына атайын кардарлар үчүн унаа токтотуучу жайларды уюштуруу боюнча тапшырмаларды берген. Бунун алкагында бир нече тамактануучу жайлар өзүнүн унаа токтотуучу жайларын уюштурса, айрымдары бул эскертүүлөрдү эске алган эмес. Анын алкагында мисал катары айтып өтсөк, бул Атабек тамактануучу жайы унаа токтотуучу жайын жетиштүү деңгээлде уюштурбагандыктан анын алды эки тарабы тең унаа токтотуучу жайга айланып, жолдун кеңейгенине карабастан бул жолдо унаа тыгыны маселеси чечилбей келет. Жолго койгондорду сразу неме кылгандарды айтып, бияка койбогула, запрещенный знак деп туруп, бияка киргиле деп туруп, бияка китаса немеси менен кирсе, чек менен, QR код менен. Ошондой болот да, сразу кылып карап туруп эле. Анан мына жердин тазалыгын, ушулардын көптөрүн өзүбүздүн территориябызды полный жакшына жууп тазалап айланып. Эртең анан жууп тазалап. Освещение койдуңузбу? Освещение койдум. Анан бүгүн батып жаткылады, бүгүн койдуруп бүтүрдүм. Жеңишбек Шермовичтин берген тапшырмасына ылайык коомдук тамактануучу жайлар, мейманканалар жана башка бардык коомдук жайларда атайын автоунаачу токтоочу жай уюштуруу боюнча берген тапшырмасына ылайык бүгүнкү күндө Атабек кафеси өзүнүн артындагы 5 сотик жерге 25ке жакын унаа токтоочу жай уюштуруп атат. Бирок бул дагы өзү жетишсиз деп азыр айттык, себеби Атабек кафесинин өзүнүн ичинде эле 200ге жакын орундук бар экен. Демек жок дегенде 50% болсо да, жок дегенде 100 машиналык парковка уюштуруу боюнча тапшырма бердик. Бирок эми буга чейин бир да парковка кылган эмес. Бул жол эле өзүбүздүн мына бул жергиликтүү бюджеттен кылган жолдорубузга ушул өзүнүн кызыкчылыгы үчүн пайдаланып келген. Тиешелүү службаларга тапшырма бердик. Бул Эшматов көчөсү, мурдагы Горький көчөсү, азыркы күндө Эшмамбетов көчөсү. Эшмамбетов көчөсүнө дагы тыюу салынат белгисин орнотуу боюнча тапшырма бердик. Знак коюлгандан кийин бул машиналар дагы бардыгын алып кетебиз. Мына азыр бүгүнкү күндө кече эле пайдаланууга берген жол бүгүнкү күндө бир да места жок. Башынан аягына чейин ушул коомдук жайларда ушул тамактанган, же мына көп кабаттуу үйлөрдө жашагандар, же болбосо моундай дарыкана ушуга сыяктуу өзүнүн кызыкчылыгы үчүн пайдаланып атат. Ошондуктан ар бирине тапшырмалар берилди. Өздөрүнүн аймагына коомдук тамактануучу жайлар өзүнүн жок дегенде 50% унаа токтотуучу жай уюштуруу боюнча иштерди алып барып атабыз.